Бутумду көрсөтчү эмесмин, сиз айткандай. Байкатпай тартчумун да. Ой, мен инвалидмин деп кайрылган эле күн болгон эмес го дейм, болуптучу мындай. Жаңы төрөлгөндө кичинекей болгонмун айбайчы. Сен ушинтип башка чыга саласың, сен чолоксуң дейт, короче. Дегенден ошондо бир урагам. Бизге ошондой да инвалидтер мындай өзүн чыдап коет көп жерде. Бизге кат тиет, силер түшүнбөйсүңөр да. Башыңарга келген эмес, ал нерсени билбейсиңер силер. Силердин дениңер соо. О, Азиядан бирди алдым, 2 колдон. Ошондо 50.000 все болду, ушундай эле бизде болот. Антип машина акча бербейт, бизде мотивация жагы начар. Айылда жашап жүрсөм, мен үйлөнмөкмүн, ачык айтайын. Биякта же үйүм жок болсо, же машинам жок болсо, өзүм минип жүрсөм, тиги алган жубайыма дагы оор болуп калбасын деп азыр пландар жок. Анан алыс, мен ойлогондой кыз болчу. Алыстан карап коесуң, ошо болду, көрүп кетип каласың. Анан кийин күйөөгө тийди го дейм. Жамгырлуу түн мага жагат жагымдуу, махабатты козгоп турат жалындуу. Аман болчу, кайда жүрбө карындаш, адат болду, күндө сени сагынуу. Туюлганбы бүтпөй турган сезимдей, учуп кеттиң бир келчү мезгилдей. Жалган болсо ортодо махабат, кетсең болмок, сүйүдамын сездирбей. Паралимпиадаларда Кыргызстанда дүйнөгө таанып жүргөн Бекболсун Токтосун уулу менен бүгүн маектешүү үчүн атайын келип калдык. Саламатсызбы? Тоскоол болуп койгон жоксузбу? Жок, саламатсызбы. Азырда машыгуусун бүтүп калган экен, Бекболсун мырза. Буюрса, сонун маек куралы. Буюрса. Бекболсун бекем, анда өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Деги эле Нарындын окуунун деп калдыңыз. Балалыгыңыз Нарында эле өткөндө. Саламатсызбы биринчиден. Мен өзү Нарын областынын Кочкор районунун Дөңал шаарына караштуу жерде 1999-жылы төрөлгөм. Өзүм 2 жыл кеч киргем, 99-жылы болгон мененчи. 2 жыл 2001 менен окудум аякта. Себеби эмнеге? Себеби бут ооругандыгымда кичине кездечи. Жаңы төрөлгөндө кичинекей болгонмун айбайчы. 7 айлык болуп төрөлгөм экен, кичинекей болгом, үйдөгүлөрдүн айтуусунда. Анан ошондо ооруп укол аласың го, ошондо тарамышка бутка укол тийип калып, ошон үчүн 2 жыл кеч кирип, мен 3 жашымда басып байланыштуу, ошондон кийин 2 жыл кеч кирип калгам. Анын үстүнө айылдын мектептери билесиздер, алыс болот да. Менин үйүм алыс болчу, менин үйүм өйдө жакта болчу эң башында. Анан жетүү мен үчүн мындай оор маселе жаратчу. Сиздин ден соолугуңуз боюнча документалдык түрдө ДЦП деп жазылган, бирок ошол дарыгерлердин шалакылыгынын айынан эле денеңизге залалын тийгизишкен өзү. Ооба, тарамыш. Мисалы мен оюмча деле ошондой, анткени мен өзүм азыр спортсмен болуп, тренер болуп эметип аткандыктан мен деле түшүнөм. Мисалы менде окуучуларым бар ДЦП. Көп баспасак, биз менин башыман өткөн, көп баспай койсок, бутубуз мындан да тырышып калат да. Мен азыр бүгүп басып атам ол бутумду. Если мен монтип залга келбесем, мурда залда азыр жакшы болуп калды, залга келипчи. Мурда мындан да начар болчу да бутум. Ошондон деле билсек болот да, тарамыштан кийин. Айылдагы өзүңүздүн ортоңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай балдар менен аралашасыз? Дос балдарыңыз жөнүндө? Дос балдарым айылдык эле, футбол ойноп, элестетсиз, Фарат Атосов, жүгүрүп ушуме балдар мененчи. Мен 10 метрге баскыча 10 жолу жыгылчу баламын да, негизи. Жыгылчумун мурда. Ошентип жыгылып, ошентсе дагы досторум мындай, сонун достор. Аягына чейин байкуш суудан өтө албагам го, арыктан көтөрүп өткөрүп жибондоруначы. Мындай мени ошол кезде инвалид деп мындай бөлгөн эмес деп коюңуз. Мен вообще мурда 2 класска чейин мындай бирөөдөн таяк жеп калбайын деп ажымания жазап, күндө 100дөн жазап кичинекей кездечи. Балдар менен көп мушташчумун да мен мурда кичинекей кезде. Анан ошондо мен случай дос балам, атын айтпай коеюн, дос балам. Сен ушинтип башка чыга саласың, сен чолоксуң дейт, короче. Дегенден ошондо бир урагам, ошондо чагышынып, анан ата-энеси айтып мага кайра келипчи. Ушинтип эмне сабап ийдиң? Ошол бир эле случай болгон, мага ушундай сөз айтылган. Анда мага катты тийчи. Анан андан балдар андай сөздөр деле болгон эмес. Балдар менен жакшы катышдым айбай. Азыркыга чейин сонун. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ата-энеге кайрылып кетем, колдон келсе, инвалид деп эле инвалидтер менен окутпастан
башка кругка кошсо бала өзгөрөт 100%. Мен үйдөгүлөр деле тарбиясы мындай. Сен инвалидсиң, ай деп аяганда эмес, мен мындай как обычный человек катары өстүм мен, бала катарычы мындай. Кругум ошондой болду, ата-энелер бүт бар ошондой болду, мен кругумчу. Мен өзүмдү вообще ой мен инвалидмин деп кайрылган деле күн болгон эмес го дейм, болуптучу мындай. Кандай десем мындай өзүм үчүн проблема болгон жок да бул. Кадимки эле мектепке баргансыз? Окуган анысында ойлорум дагы ошондой болчу да. Мен азыркы балдар кичинекей бирдеңке болсо эле, эртеңки жашоом эмне болот, мен мындаймын деп көчөгөн эле. Мен окуучум бар болчу, окуучум бар го мен. Айтып атам го, бир 15 жашта экен, короче, аны угуп алып мен элестетиңиз, ошол бала ичип жеген кичинекей бала болбосо. Мен аны кармап алып, айтчын айттым, мисалы бизге ошондой да инвалидтер мындай өзүн чыдап коет көп жерден, ичип кетет, мен эмнеге жашоом эмне кереги бар деген сыяктуучу. Мен сулчулар көп болот да. Мен азыр балдар менен иштеш мурда күчүнчү эмесмин, андан да жакшы түшүнүп калдым азыр. Балдар менен иштешкенде сүйлөшөбүз да, бир эле тренировка эмеспиз да, душевный сүйлөшүп кээде ушинтип сурап келгенде эле баягы эле мен инвалидмин, мени бөлүп атышат. Менде кичинекей кезде андай тема вообще болгон эмес, андай маселелер бөлүп жаруу. Анан маектериңиздин биринде айтып калыптырсыз, мени адамдар айып атса, ошол нерсе мага жакпайт депчи. Эми мындай да. Бул айып атканда алар башкача айт да. Сен инвалидсиң, ай мындай бизге кат дейт, силер түшүнбөйсүңөр да. Башыңарга келген эмес, ал нерсени билбейсиңер силер. Чын силердин дениңер соо, силерге маани бербейт. Алар аяганда да башкача аяшат да. Башкача көз караш менен карап, бизге сезилет, кадимкидей билинет. Шаарга келгенден кийин бир топ убакытка чейин үйдөгүлөрдүн акчасына жашап жүрдүм деп дагы айттырсыз. Бизди көп жерге баягы жумушка албайт депчи. Ошол нерсе дагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга катуу тийсе керек э? Албетте, мен мисалы ошол кезде азыр вот 25-темин го мен да. 25 ошондо 21 жашымда Боозалга келдим. 2 жыл Боозалга мен үйдөгүлөрдөн акча сурап, мындай таксиде окугум да, 20 сом мен келип кеттим да, мисалычы. Кээде сураш деле оор да, аны өзүң 21ге чыгып алсаң, килтейп үйдөгүлөрдөн сурап атсаңчы. Конечно, оор тиет, анткени жумуш керек. Анан азыр болсо шүгүр вот 2 жылдан бери ушу иштеп атам, жетип атат. Грузиялык атаандашыңыз тууралуу да суроо бергим келип турат. Негизи сизди баягы соц тармактардан көргөндө мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп такыр ойлой койсуң да. Мен деле башында биринчи көргөндө ойлогон эмесмин. Анан сиздердин видеоңуздар тартылып тарап кетпедиби? Анан көпчүлүк комментарийде жазышыптыр да, мүмкүнчүлүгү чектелген адам менен аны шылдыңдагансып, соо адамды чыгарып коюптур депчи. Ошол мелдеш боюнча айтып жатсаңыз. Мени өзү интернетке мен деле тиктоктор тартып, инстаграм тартпасам да, тиктокто ой отурчумун мурдачы. Тренировкамды киргизип, балдар келип, бияка инвалид балдар келип, ар кандай балдар келипчи. Мага жакшы болчу да ошол жери. Бирок ошол жерде мен бутумду көрсөтчү эмесмин, сиз айткандай. Байкатпай тартчумун да. Көбү билчү эмес. 99% билчү эмес мени. Айылдаштарым билет, тааныгандар билет, бирок элдер билчү эмес да, көбү интернеттин ар жагынанчы. Ошон үчүн көбү билбейт, ошон үчүн сиздер деле ошон үчүн ойлонуңар да. Анан билингенден кийин анан кандай десем, ошол моментте оор болду мага. Элдер түшүнгөн жок көбү. Кээ бирөө түшүнсө деле мындай катуураак сөздөр болду да. Анын үстүнө биз буга чейин деле мисалы мир деп атабыз, экини алдың деп. Ага чейин деле алып келгем да мен негизи. Азияны ага чейин деле алгам. Республиканы уже 3 жолу уттум мисалы да. Анан ал кездерде бизде бардың, уттуң, келдиң. Эч ким внимание жок, мындай спокойно жашоо да, көнүп калгансың, окшош. Анан тиги жерден келип эле кишилердин сөздөрү өтө катуу өткөн. Андайга көнбөгөнгө вообще катуу ийди, бир жума мен ошол кезде арыктап кеттим. Өзүңүз таштап Заматта 2 жуманын ичинде анын үстүнө пил чоморуп келди, допинг контроль болду. Ошолордун баары кошулуп турган, 3-үчүсү тиги болгондо вообще мындай тренировка кылып атам, жеп атам, уже тамак өтпөй баштады, жеп атам, тренировканы таштабай атам, хотя бы бир кол болсо да кылайын деп кылып атам, болбой эле аппар болуп кеттим да. Анан неге күлдүм, анткени ал сопернигим ага чейин жөн эле спокойно чыгып утуп кеткен да меничи. Мен деле спокойно күлүп эле, салам берип эле ал жерде кетип калгам. Анан тияктан эле бакыр өкүрүп эле, монтип туруп эле, бакыр өкүрүп стол чабатпай. Анан элестетиңиз, мындан да экини алдым мен. Мындан дагы экини алгантам уже. Утулсам деле экини алганткамды билем да мен. Анткени финалдамын. Анан бул мен үчүн чоң жетишкендик болду. А бул жерде вот экинчи орунда алыш эмес, 3-үчү орунга илиниш деле оор да, түшүнгөн адам. Анан ошон үчүн мен үчүн кубанычтуу эле болду. Мен настроениям жакшы эле болуп, эми келме келтирип чыгасың да, настрой коеюн деп. Анан тиги ер таап туруп бакырат, күлүп жылмайып койдум.
Жаман ой жок, анткени элестетиңиз, буга чейин деле инвалид менен чыгып жүрдүм, буга чейин деле чокунуштуу мисалычы. Кантип эле мен деле өзүмчө бата кылып чыгам го мисалы. Мага деле бирөө күлбөйт чыгар, мисалычы, күлсө деле мен түшүнөм. Мен акам эмнеге күлөм дейм да. Ал элдер ойлоп алыптыр, типа чокунуп анан бөлүнүп анан чылдыңдан жок, просто күлкүм келди, ошол момент мага жакшы болду. Элестетиңиз, уже 2 медаль. Бул мен үчүн карьерамда биринчи жолу да бул нерсе мен үчүн жакшы чоң жетишкендик. Бир маегиңизде суицид жасоодагы оюма келген деп айткан экенсиз да? Келди, конечно, мен мындай болом, агайыман сурасаңыздар деле билет, мен могу залдан мисалы 4 жыл болду да жүргөнүмө. Минимум 4 жылдын ичинде мен 2 ай эле жолу залды калтырдым, элестетип көрүңүз. 4 жылдын ичинде ошондой эле болушу мүмкүн. Мен олуптуу нерсе болгондо калтырам, 2 жакка чыкканда эс алыш керек болгондо эле. Ал эмне болуп эс алыш керек болот? Мисалы республикада отпаймынбы? Минимум 5 күн эс алыш керек, колдо эс алдырыш керек. Биздин тренировка бар да, Сиваскалардык. Анан ошол момент эле калам мен. Анан элестетиңиз, ошончо аракет кылып атсам өзүм, балдар тренировка кылдырып атсам, эртеси кайра келип элдердин сөздөрү вообще кат жейди чын. Атыны мен болгон жерге шумдук жазып турайм. Азыр шүгүр да унутуп калыптырмын, бирок ошол момент өлүп оор болду. Анан ойлойсуң да, ушунча жакшылыгың болбой атса анан кандай кылса болот депчи. Билбейм, мага кат тийди ошол убакта. Мисалы мамлекет тарабынан биздин чемпиондор Олимпиадага барган адамдар келгенде аларга унаа тапшырып, баягы үйлөрдүн, квартиралардын ключун тапшырат эмеспи? Паралимпиададагы спортчуларга да ошондой көңүл бурулабы? Бул жакта деген мен 2 жолу гана эме алдым, сыйлык. Машина деле алган жокмун, акчалай дегенчи. Мыкты спортчу биринчи Азиядан 3 алган үчүн 18.000, 20.000 беришти. Эң биринчи. Андан могу Азиядан 1 алдым, 2 колдон тең. Ошондо 50.000 беришти, всё болду. Ушундай эле бизде болот. Машина акча бербейт, бизде мотивация жагы начар. Мисалы ошол Олимпиадага барган спортчуларга банктар тарабынан болсун же компаниялар тарабынан болсун спонсор болуп долларлап акча берип атышпайбы? Мисалы 50.000 доллар, 100.000 доллар депчи. Паралимпиадага баргандарды антип колдошпойбу? Биздин спортту негизи бизде бул спорттор көбү Олимпиадага кирбеген спорттор колдоо болбой атат да. Менин оюмча эми ушуну негизи колдон келсе колдогон жакшы да. Анткени колдон келсе балдарымдын же өзүм тренировка кылып атканын көрсөңүздөр, биз деле алардан не хужебиз да. Кылганда вообще мисалы бул могу столдун үстүндө туруп күрөш үчүн 1 жыл кетет негизи. Любой со адам келсе деле 1 жылда араң результат көрсөтөт. Туура туруп, туура күрөшкөн. Вот туруш үчүн эле 2 ай кетет. Бекбосун байке 25-26 жашка келип калыптырсыз. Үйүңүздөгүлөр үйлөн деп сөзсүздүн учун чыгарып калчубу? Мен жооп берейин. Мен негизи айылда жашап жүрсөм, мен үйлөнмөкмүн, ачык айтайын. Айылда болсом эсли. Неге анткени аякта үй бар, мал бар, мындайчы. Кыла турган иш чагым. Ал жакта залым жок, балдарды карабайт элем. Азыр менде зал бар, тренировкам бар. Анан мир тутуш керек. Балдарды өзүмдө кылып чыгарыш керек деген план бар. Анан үйлөнөйүн дегенде эми биякта же үйүм жок болсо, же машинам жок болсо, өзүм минтип жүрсөм, өзүмдү араң багып жүрсөм, анан дагы бир баш эми рызкыны жараткан берет, ооба түшүнөм, бирок рызкыны жараткан берет экен деп эле ал улуттуу маселеге барып, анан кыйналууну каалабайм. Анткени спорт болгондон кийин мындай спортту ойлош керек, же үй бүлөнү ойлош керек болуп калат да. Анан же акчаң жок болсо, же спортту кыйратпасаң, же аялыңды бага албасаң, анан эртең жашоо алган жубайыма дагы оор болуп калбасын деп азыр пландар жок. Анткени вот хотя бы үй алып, өзүмөчү квартира алып, жумушумду дагы да жакшыртып, толок карьерамды вот ойлогон мирден бирди алып алып, биринчи орунду чемпион болуп алып, анан балким ойлоном, анын үстүнө азыркы кыздардын дагы мындай каалоолору башкачараак. Жогорураак. Жок, эми акча маселесинде эмес, негизи. Анткени инвалидтин бар, бизде алар кандай кабыл алат, ал балким сен тубасасың деп ойлошу мүмкүн, туурабы? Эми кыздардын оюн окуй албайсың дейчи. Анан анын үстүнө мындай азыр мындай ала турган кызга жолуга элекмин. Баягы күнү дагы бир эже келди. Эме деп коет. Интервьюдун аягында сиз дейт, бутуңду оңдойм деп ойлойсузбу дейт. Элестетип көрүңүз. Мен унутуп калыптырмын уже интервью берип атчы, бутуң инвалид экенин унутуп калыптырмын да. Ошентип суроо берип атпайбы? Ушу бутуңузду оңдоп алайын деп ойлойсузбу деп коет мага. Күлүп айттым мен
Неге оңдойм уже сүйчү кыз сүйөт, болчу нерсе болду баары эми. Ушу менен ушундай болсо ушундай болобуз, жараткан жазган. Сыртынан жакшы көргөн кызым бар болчу деп азыр кадр сыртында айтып калбадыңыз ба? Ошол кыз тууралуу айтып барсаңыз. Эми сыртыман болгондо мындай адамда эме болот го, бир оюнда бир сүлөкөт турат го, кыздын сүлөкөтү мындай болсо депчи. Анан ал кыз мен ойлогондой кыз болчу да. Мындай карасам бою деле менден узун болчу. Ага деле караган жокмун, короче. Мындай жакшы көрүп калдым да, чын элечи. Анын үстүнө кичирээк деле кез болчу. Анын үстүнө ортодо мамамдар Москвага иштейбиз деп кетип калып, биз тайкемдикине жашап калдык. Тайкемдикине жашап калып эле анан башка жерге 8 класста окуш керек болуп калды. Анан ошол жерден анан бирөөнү көргө эле жакшы көрүп калгам да. Анан кийин ошо элестетип көрүңүз. Ошол 8 класста жакшы көргөн кызыма элестетип көрүңүз, 11 класска чейин ыр жазып өргөнсүң го, короче. Өзү деле билбейт ага жазатканымдычы. Эми сагынасың, жазасың. Оюңа сагындым мындай деп ошентип ырлар жазылып кете берчи. Азыр болсо эми андай убакытта жок, анан бирөөнү деле. Ошо сыртынан жакшы көргөн кызыңызга бир ооз айтып көрдүңүзбү? Сен Не мага деп? жагасың деп. Ооба. Кандай кабыл алды? Кандай кабыл алганда билбейм, кандай кабыл алган. Мен резко айткан жокмун. Мен сүйүп жүрдүм. Окууну бүтүп кетип калсаң да, 6 чейрек, 2 чейрек аякта окудум, 6 ай. Анан кетип калып, экөөбүз өлө соң сүйлөшчүбүз. Мен уже бактылуу өзүнчө элечи. Мындай эле дос катары сиз айткандай сүйлөшөбүз. Билбейт ал сөйлөмдү. Билбейт да, башка билчү эмес. Анан бир күнү айттым. Ушундай мен сени жакшы көрөм деп. Сүйлөшүп, ровно место айтасың го, анан сүйлөшүп аткан. Соны сүйлөшөсүң да телефондончу. Ошондой эле бүттү. Эме деди. Сүйлөшпөй эле калуу. Мен башка жигитим бар, мен сени жакшы катары көрчүмүн. Ушкантип болсун, туда деп ошондой сүйлөшпөй калдык. Ошондон кийин деле элестетип көрүңүз, аны ойлой берсең го, негизи. Анан Бишкекке келип, каяка иштерин билдим да. Эми көрүш үчүн алыстан карап койдуң, ошо болду. Көрүп кетип каласың. Анан кийин күйөөгө тийди го дейм. Эми ошол сүйүү ырларыңыздан бирөөнү окуп коюңуз. Азыр кайсыны сор экен? Туюлганбы бүтпөй турган сезимдей, учуп кеттиң бир келчү мезгилдей. Жалган болсо ортодо махабат, кетсең болмок, сүйүү дамын сездирбей. Ушинтип эми мурда жаза берчүм. Сонун экен го, өзүңүз ыр жазып китеп чыгарам деген ой барбы? Ай, жакшы суроо болду. Мен уже чыгаргам. Ал эмне болуп мурда айтып атпаймынбы? Мен акча каяктан келет анан. Эчтекени ойлончу эмесмин мурда окуп жүргөндө. Жыргап эле жүрө берчүмүн. Анан бир күнү ыр чыгара баштадым, жаза баштадым. Уже тетрадь толуп калды. Болбойм үйдөгүлөргөчү. Чыгарам, короче деп. Мен чыгарышым керек. Мен ойлочумун мурда. Ушу ыр менен кетем го депчи. Чыгарыш керек деп ыйлактап атып, 11 класста бүтүп атып китеп чыгардым. Жамгырлуу түн мага жагат жагымдуу, махабатты козгоп турат жалындуу. Аман болчу, кайда жүрбө карындаш, адат болду, күндө сени сагынуу. Анасы. Ушундай ушинтип жазып койчубуз кээде. Бекбос мырза, бүгүнкү берген маегиңизге терең ыраазычылык билдирем. Биздин Сокол медианын катталуучуларына, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, сизди колдогон адамдарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот? Сиздерге терең ыраазычылык, силердин командаңыздарга ушинтип келип эл жүзүнө чыгарып атканыңызга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат колдооңуздарга. Дагы да сиздерге жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүгө, балдардын жыйынтыгын көрсөтүүгө, жакшы нерселерди тартуулоого аракет кылабыз. Урматтуу биздин катталуучулар, бул видеону көрүп өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздер же болбосо оюңуздарды комментарийге калтырып өтсөңүздөр болот. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Кабылга коебуз. Бүттү, бүтпөйм мен.